Мамлекеттик желектин 30 жылдыгына арналган иш-чара Борбордук аянттагы тууну жаңыртуу менен башталды. Туу алып кирүү жөрөлгөсү аскер гарнизонунун коштоосунда болду. Салтанаттуу иш-чарага бийлик өкүлдөрү, ишкана мекемелердин жетекчилери, шаардыктар катышты. Анын жүрүшүндө кала башчысы сөз сүйлөп, өлкөдө тынчтыктын жана эркиндиктин желеги ар дайым желбиреп турсун деген тилегин билдирди. Тууну эзелтеден элибизде асаба деп атап, мамлекеттүүлүктүн бирден бир символу катары ата-бабаларыбыз көздүн карегиндей сактап, аздектеп урунуп, бекем тутунуп, муундан муунга өткөрүп келишкен. Мамлекеттик символдор өлкөнүн баш мыйзамы болгон Конституцияда белгиленип, аларды пайдалануунун тартиби, ыйыктыгы мыйзам менен бекемделген. Улуттун жүзү, эгемендүүлүктүн символу болгон желек бардык жогорку мекемелерде илинген. Бүгүн 30 жылдык маракейге карата ишкана мекемелерде, окуу жайдагы желектерге көз чаптырдык. Желек күнү өлкөнүн 7 облусунда белгиленип, жаңыртылып жатса, бирок айрым имараттарда эскилиги жеткен мамлекеттик тууну көрүүгө да болот. Тууда улуу көчмөн маданияттын белгиси болгон түндүк, анын айланасындагы нурлар 40 уруу тартылган. Анын мааниси биримдиктүү элдин бир түндүктүн астында ынтымактуу биригиши болуп саналат. Ал Кыргызстандын Жогорку Советинде 1992 жылдын 3-мартындагы токтом менен бекитилген. Кызыл туу бул элибиздин, журтубуздун бириктирүүчү күчү, ынтымакчылыкка чакыруучу, элди алга сүрүүчү бир символ катары кабыл алынган. Биз ушул кызыл тууну кабыл алып атканда, эртеңки элибиздин bir жыргал турмушта жашаса экен деп, балдарыбыз бактылуу болсо экен деп, бир мамлекетибиз өнүп өссө, ушул туунун алдында бирге кадам шилтеп, жеңиштерге жетсек деген жакшы ниет менен кабыл алганбыз. Мына бүгүн салтанаттуу жыйында дагы ушул боюнча сөздөр болду. Кудай буйруса, элибиздин, журтубуздун башын бириктирген символу катары туубуз журтубузда, элибизде дайым желбиреп тура берет. Учурда шаардыктар канчалык деңгээлде тууга маани берет? Даталуу күндү утурлай эл арасында сурамжылоо жүргүзүп көрдүк. Тууну кабыл алган күнү 1992 жыл болуш керек. Кыргыз желеги биздин эгемендүү болгон мамлекетибиздин символу болуп саналат. Ичиндеги түндүк бул биздин Кыргыздын улуттук колдонуп келген кыргыз үйдүн түндүгүн, анан айланасындагы 40 чачырап турган нурлар ал Манас атабыздын 40 чороосун түшүндүрөт. 1993 жылы 3-март. 10 жыл мурун. Дата точно эсимде жок экен. Мен буну түшүнө баягы Манас атан эмелер деп бир укканмын, бирок точно эсимде жок, рахмат. Так 30 жыл мурун болсо 22 96 жыл болуп калышында. 2002. Ой. Сурамжылоонун жыйынтыгы менен жаштар туунун маанилүүлүгүн, анын чечмеленишин анчейин биле беришпейт. Ал эми эгемен мамлекеттин өз алдынчалыгын далилдеген негизги белгилер болуп, мамлекеттик туу, герб жана гимн эсептелет. Исхак Туратбеков, Гайбулла Авазбек уулу, Ош ТВ.